Кыргызстандын ооруканаларында соңку бир сутка ичинде коронавирустан 15, пневмониядан 29 бейтап каза болду. Бул тууралуу бүгүнкү брифинг учурунда Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Коронавирустан көз жумгандар Бишкектеги Кыргыз-Түрк ооруканасында 56 жана 46 жаштагы 3 эркек жана 60 жаштагы 1 аял. Республикалык клиникалык инфекциялык ооруканада 70 жана 71 жаштагы 2 аял. Актал аймактык ооруканасында 61 жаштагы эркек, Ат башы аймактык ооруканасында 55 жаштагы аял, Жайыл аймактык ооруканасында 69 жана 67 жаштагы 2 эркек жана 83, 50, 61 жаштагы 3 аял. Кадамжы аймактык ооруканасында 77 жаштагы эркек жана Лейлек аймактык ооруканасында 75 жаштагы эркек бейтап. Пневмония болгон 29 адамдын 13-ü облустарда, 16-сы Бишкекте. Бир суткада коронавирус деген диагноз 488 адамга коюлду. Дарыланып жаткан 73 бейтап айыгып үйүнө чыгарылды. Коронавирус жалпысынан 11.117 адамдан табылды. Алардын ичинен 147 бейтап кайтыш болду. 3460 бейтап айыкты. Пневмонияга чалдыккандардын жалпы саны бүгүнкү күнгө карата канча адам экени айтылган жок. Каза болгондордун саны 452 адамга жетти. Адистер азыр өпкөсүнөн кагынып ооруп жаткандардын баары коронавирус экенин айтууда. Кыргыз бийлиги азырынча пневмония менен коронавирустун статистикасын өз-өзүнчө карап келатат. Кыргызстандын бардык ооруканалары 6 айга жете турган дары-дармектин запасын даярдап коюшу керек. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова билдирди. Анын айтымында медицина жайларына өз бюджетине препараттарды камдап алуу тапшырмасы берилди. Андан тышкары аймактарда бейтаптар үчүн кошумча орундар түзүлүшү зарыл. Белгилей кетсек, Кыргызстанда акыркы 2 жумада эпидемиологиялык абал курчуп, коронавирус пневмонияга кабылгандардын саны өсүүдө. Кече жана бүгүн таңда өлкөнүн 3 облусунда жер титирөө катталганын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги сейсмология институтунун маалыматына таянып кабарлады. Ага ылай кечээ 12-июль күнү саат 6:28 Нарын облусунун аймагында очогунда күчү 4,5 балга жеткен жер титирөө болгон. Ал Нарын районунун Карабулак айылында, Актал районунун Орто Сырт айылында 4 балл, Ат башы районунун Ак Бейит, Казыбек, Кызыл Туу айылдарында 3,5 балл, Актал районунун Баетов жана Кара Суу айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Ошол эле күнү саат 23:46 Ысык Көл облусунун аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Силкинүү Жетөгүз районунун Оргочор, Подгорная, Кызыл Суу айылдарында 3,5 балл, Жетөгүз, Саруу, Мундус айылдарында 3 балл, Жетөгүз районунун Дархан айылында жана Каракол шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Ал эми бүгүн түнү саат 1:05 Кыргызстан менен Тажикстандын чегинде очогунда күчү 3 балга жеткен жер титирөө болуп, Лейлек районунун Алга, Жеңиш жана Ак Суу райондорунда 2 балга чейин сезилген. Бардык жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон эмес. Ал арада Баткен облусунун Лейлек районунда 12-июль күнү сел жүргөнү кабарланды. Саат 15:30 чамасында жааган жамгырдын кесепетинен Исфана шаарында жана Тогуз Булак айыл аймагында коктуулардан келген суу 3 турак үйдүн короосун каптаган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда тиешелүү адистерден турган комиссия, куткаруучулар сел жүргөн аймакта иштеп жатышат. 12-июлга карата Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткөн өтүп, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондорунда карга айланаары кабарланган.